Садыр Жапаров 4 мэрди жана 3 акимди алмаштырды. Анын арасында Камчыбек Ташиевдин убадасынан кийин иштен көтөрүлгөн Нарындын мэри дагы бар. Былтыр жайында ошол кездеги УКМК жетекчиси Ноокендин акиминин орун басары Жайнак Немат уулуна жолугуп, 4 жылдан бери эмнеге кызматтан көтөрүлбөй жатканына кызыгып, аким кылууну убадалаган. Көп өтпөй Немат уулу Нарынга мэр болуп барган. Президент 8 айдан кийин аны иштен алып, ордуна Жылдызбек Беккелдиевди дайындады. Siz kaç yıl oldu işlediniz? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu, şu yerde emin. Первый зам oldu. Первый зам. Ничего 4 жылдан бeri жылбадыңыз. Жакшы иштебейсиз, 4 жылдан бeri первый зам аким болсоңуз. Эптеп күн өткүзөсүз. Же болбосо сиздин колдоочуңуз жок, башкаңыз жок, эч жака жыла албай жүрөсүз да. 4 жыл иштесеңиз сизге окшогон балдарды аким кылыш керек. 4 жыл первый зам болгондон кийин сөзсүз аким болуш керек. Аким болуп бир жерде башкарып, зыңгылдатып иштешиңиз керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Же сиз иштебейсиз, эптеп эле күн өткөрүп жүрө бересиз. Же болбосо сиздин баягыдай мындай бир колдоп бир бар аким бол деген жөнөткөн облустук же райондук жетекчилер жок да. Анда сиз да аким болосуз, тугузбу? Жакшылап иштейсиз. Президенттен тел уккан мэр кызматынан кетти. Нуртилек Орозбаев Жалал-Абадтын Каракөл шаарынын мэри кызматынан бошотулду. Президенттин администрациясы анын ордуна Эдилбек Тажимырзаев дайындалганын кабарлады. Буга чейин ал өз каалоосу менен кызматын тапшырып жатканын Каракөл шаарынын медиасы кабарлаган. Айта кетсек, Орозбаев бул кызматка 2024-жылдын август айында дайындалган. Былтыр октябрь айында ал өлкө башчы Садыр Жапаровтан тел уккан. Президенттин ачуусун аймактагы мугалимдер көйгөйү келтирген болчу. Ошо мугалимдер авторитеттүү ошак элдин баары коюп атат, ар жагы киши бошоп. Дагы бир мектеп барбы? Мектептер бар башкалар. Айында гана бир эле мектепке үйүп Ошо жакта жана мугалимдер күчтүү деп туруп ошакка берип атышат да. Бир жактын мугалимдерди аякка аралаштырып Ошо коюш. мен берген тапшырма берген. Сенин ишиң эмнеге кылып отурасың? Мугалимдер барбай жатсың. Yok, kızık barбай атса. Ошону дополнительный Жакшы мугалимдерди Садыр таппайсың. ушун Давай, организовать et. Нормасын бар. Сен мэрсиң, не кылып отурасың? Сенин ишиң кап. Таппайсыңбы мугалимдерди? Тартпайсыңарбы? Зарплатасы жакшы эле азыр, дагы көтөрүп беребиз мына мугалимдер менен медик. Ала Бука районунун аким алмашты. Жаңы аким ким? Руслан Айтбаев Жалал-Абад облусундагы Ала Бука районунун акими кызматтан бошотулду. Президенттин администрациясы анын ордуна Темирболот Абыкеев дайындалганын кабарлады. Эске салсак, Темирболот Абыкеев 2024-жылы Оштон Кара Суу районунун акими болуп турганда кармалып, үй камагына чыгарылган. УКМК кийинчерээк анын кармалганы боюнча маалымат тараткан. Көп узабай Абыкеев Кара Суу районунун акимдигинен алынган. Деген менен былтыр мартта ал Баткен шаарына мэр болуп бекитилип, кайра ошол жылдын октябрында мэрликтен кендеги бала бакчада бойлер жарылып, дуалдар урап түштү. Окуя бүгүн эртең менен Кызыл Туу айылындагы номер 25 бала бакчада болгон. Маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги тастыктап, жабыркагандар жок экенин айтты. Соц тармакта видео тарады. Автордун айтымында бойлер 7 жылдан бери иштеп, бир эле жолу оңдолгон. Техника эмне себептен жарылганы тактала элек. 2026 жыл 31 март бизде Бүргөндү Достук айыл өкмөтү Кызыл Туу айылында номер 25 балдар бакчасы садикте Аристон жарылып, Аллах бир сактаган да. Мындай акыбалга келтирип койгон садикти. Садик страшно. Бомба түшкөндөй эле болуп кеткен. Мына садик трещиналар, шел, плитаны ушунчалык удар катуу болгон, көтөрүп таштаган да. Мына плита. Стеналарды ажыратып таштаган. 100 литрлик Аристон экен, 7 жылдан бери иштеп аткан экен. Былтыр бир ремонт кылдырган экен. Ону жака чейин атылган да. Мына жерде перегородка болгон экен, ошо эле. Шу жака чейин помеха. Суда жер мафиясына шектүү 6 аткаминер кармалды. Ош облустун Кара Суу районунда жер тилкелерин мыйзамсыз менчиктештирүүгө шектелип бир топ аткаминер кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат борбору билдирди.
Маалым болгондой, 2011 жылы Манас айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары жеке материалдык байлык топтоо максатында Ош шаарынын жанында жайгашкан 0,77 гектар аянттагы айыл чарба жерлерин мамлекеттен жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп беришкен. 2024 жылы аталган аймактын башчысы айыл чарба багытындагы жерлерди калктуу конуштардын жерлери категориясына өзгөртүп берип, алар кымбатка баалаган. Андан соң аталган жер илкеси көп кабаттуу турак жай куруу үчүн үчүнчү жактарга сатылган. Тергөөнүн жүрүшүндө жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин 4 кызматкери жана Манас айыл өкмөтүнүн эги кызматкери коррупция боюнча кармалып, тергөө иштери уланууда. Мобилизациялык төлөмдөр боюнча түшүнбөстүк такталды. Минкаптын токтомунда 22 жаштан 40 жашка чейинки курактагы аскердик кызмат өтөбөгөн, ошондой эле альтернативдик кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн төлөм 50 000 сом экени жазылган. Бул жерден альтернативдик кызмат өтөгөн деген аныктоо, экинчи категориядагы аскердик билет алып, бирок күч структураларында же дагы ушул сыяктуу кызматтарда иштеш үчүн биринчи категориядагы аскердик билет алгысы келгендерге тиешелүү экенин Коргоо министрлигинен түшүндүрүштү. Буга чейин айрым ЖМКлар армияга барбаган 22-40 жаштагы бардык жарандар 50 000 сом төлөп, бир ай мобилизациядан өтүшү керектигин жазып чыгышкан. Бирок Коргоо министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Токтогулда атасы уулун унаанын багажнигине салып бараткан учурда колго түшкөн. Окуя бүгүн Чычкан постунда болгон. Жол милициясынын башчысы Азенбек Козекеев Жалал-Абад облусунда жол тескөөчүлөрүнүн ишмердүүлүгүн текшерип жүрүп, аталган көрүнүштү байкап калган. Жыйынтыгында бала башка унаага отургузулуп, атасына 1 000 сом айып пул салынган. Бишкекте жарандын бутун чынжыр менен кишендеп салууга чектөө кармалды. Бул тууралуу Сверлов райондук милициясы билдирди. Маалым болгондой, факт боюнча эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 54 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Жездесин Нарын дарыясына ыргытууга шектелген адам 12 жылдан кийин кармалды. 2014 жылдын май айында Нарын районунун Эмгектал айылынын 39 жаштагы тургуну үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголуп, кылмыш иши козголгон. Алдын ала маалыматтар боюнча маркум менен кайнисинин ортосунда үй бүлөлүк чыр-чатак чыгып, мушташка айланып кеткен. Жаңжал учурунда жаран оор жаракат алып, андан соң Нарын дарыясына ыргытылган. Кылмышка шектүү катары 40 жаштагы жаран кармалып, камакка алынды. Бишкекте самокатчы менен жол танабастын айдоочусу жаңжалдашты. Сус тармакта самокатчы тарткан видео кызуу талкууланууда. Ага ылайык самокат тепкен киши тротуарда бара жаткан баланы сүзүп кеткен. Самокатчы аларга сигнал бергенин, бирок окуучулардын бири жетишпей калганын жазган. Ал окуучунун атасынан кечирим сураганына карабай, башка киши аралашып, коркутуп үркүткөнүн айтууда. Ал эми өзүн видеодогу кишимин деп тааныштырган адам өз версиясын жазган. Анын айтымында самокатчан жигит кыйкырып баштаганда автоунаадан чыгып, окуучунун жанындагы улгайган кишиге болушкан. Кийин ал чагым калтырбай, унаасына отуруп кетип калганын белгилеген. Ал арада Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы факты боюнча текшерүү жүрүп жатканын кабарлады. Жүрөктү жылыткан мүнөттөр. Москвадагы метродо кыргыз ыры жаңырды. Орусиядагы КИТИС театралдык окуу жайынын 3 курсунун студенти кыргызстандык Нурдөлөт Бактыбеков курсташтары менен биргеликте Москва шаарындагы метродо кыргыз ырын жаңырта ырдады. Алар маркум Акжолтой Канатбек уулуна таандык Деңиздеги аттуу ырын аткарып, жүргүнчүлөрдүн колдоосун тапты. Чыгармачыл топтун бул аткаруусу интернет желесине тарап, коомчулукта суктанууну жана сыймыктанууну жаратты. Токтогулда экстремисттик топтун 9 жактоочусу уюмдун мүчөлүгүнөн баш тартышты. Токтогулда Якын Инкар диний экстремисттик уюмунун 9 мүчөсү идеологияларынан баш тартышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн белгиледи. Анын негизинде диний ажырымга жол бербөөнүн маанилүүлүгү, коомдук ынтымакты сактоонун зарылдыгы, Ханафи мазхабы жана
Матуриди ишенимине негизделген салттуу исламды кармануунун мааниси түшүндүрүлгөн. Мындан уламалар өз ыктыяры менен уюмдан баш тартышып, ишенимдеринин зыяндуу жана ката экенин моюнга алышкан. Бишкекте мамлекеттик авто мектепте онлайн окутуу башталды. Ошондой эле жол кыймылына катышууга уруксат берүүчү институт ишке кирди. Ал айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамендерди кабыл алат. Баары бир имаратта жайгашкан. Биринчи кабатта сынактар жасалма интеллекттин жардамы менен алынат. Ал видео көзөмөл алдында өтөт. Ал эми экинчи кабатта сабактар онлайн форматта болот. Курстар эки тилде жеткиликтүү. Окуу мөөнөтү 10 ай, баасы 19 000 сом. Борбор Горький көчөсү 142 дарегинде жайгашкан. Келечекте мындай мекемелерди башка аймактарда да ачуу пландалууда. Бишкектеги интернет-клубтан 18 жаштагы жигит кармалды. Бишкектеги түнкү интернет-клубтардын биринде байыңзат колдонуп келген 18 жаштагы жигит аныкталды. Бул тууралуу Борбор каланын милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, андан байыңзаттарды колдонууга ылайыкташтырылган желем бөтөлкө табылган. Бул факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Ага карата медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында гашиш колдонгону аныкталган. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Асанбеков мандатын тапшырды. БШКнын маалыматына ылайык, эл өкүлүнүн ыйгарым укугу берген арызынын негизинде токтотулган. Асанбеков 2024 жылы Эмгек партиясынан шайланган. Ал буга чейин Орто Сай айылындагы көрүстөнүн жанындагы мыйзамсыз курулуштар тууралуу маселени көтөрүп чыккан. Быйыл Төө ашууда асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. 2026 жылы Бишкек Ош автожолунун Төө ашуу ашуусунун 130-146 чакырымдар аралыгындагы эски асфальт катмары сыйрылып, анын ордуна жаңы асфальт төшөлөт. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ашуунун 80-139 чакырымдар тилкесинде коопсуздукту камсыздоочу парапеттерди алмаштыруу иштери да жүргүзүлөт. Жалпысынан 200 даана парапет орнотуу каралган, учурда анын 180 даанасы орнотулду. Беле кетсек, аталган парапеттер Бишкек Ош автожолу реконструкцияланган убакыттан тарта дээрлик 20 жылдан бери